пакалдар силер көпмө калксыңар деп айтып коюшат. Чындап эле ошондойбу? Анан сизде дагы ошондой көп кетчү сапаат барбы? Удай турат деп айтсам болот да. 3 жолу шайлоого катыштым. Такыр каражат коркпойт. Негизи шаарда айылда өскөн бала эмнеден утат дагы, эмнеден оттурат деп ойлойсуз? Тамекинин чеккенде жана зажигалка бар го? Жандыргыч. Ошонуздан бери тартып алып коюшат эле. Акчаны жасоо мүмкүнчүлүгү бар үчүн баргысы келеби? Эмне үчүн адамдар чоң болсо? Депутат болуп калсаң, биринчиден бизнесиңе гарантия. Сенин бир заводуң болсо ага эч ким тийбейт. Райымат Райымовдун бир тууган иниси Жанардын жакын досу экен деп айтып жүрүшөт. Ошол чынбы? Тиги президентибизди, ГКМнын төрагасын, прокурорду Facebook'та сындагандарды карап контролдоп, жокко тартпайсыңарбы деп. Мисалы, бүкүлүү демилгелер. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Дализдеги кеп. Биз расмийлиги жок өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Бүгүн биздин студиябызда журналист, Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Рахмат чоң. Бишкектен түз эле студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Негизи Жанар агай, сизди эл сүймөнчүк журналист катары азаттыкка чыкканда кабыл алышты. Сизди сүйүштү, анан кийин Жогорку Кеңеш депутаты болдуңуз. Ошол эл сүйгөн Жанар менен азыркы Жанардын кандай айырмалары бар? Азыр биз бир топ баягы мамлекетчил болуп калган үчүн, мындай бийликчил эмес, мамлекетчил болгон үчүн сын көп болот. Журналист катары биз коомдогу көйгөйдү чагылдырып гана беребиз. Аны чечимди эл өзү кабыл алат, көрөрман. Анан бийликтер өздөрү кабыл алат. Элдин көйгөйүн тынбай чагылдырып жүрдүк. Чын эле ал убакта ой азамат ушул деп айтышчу, бирок кийин парламентке баргандан кийин, уже саясатка аралашкандан кийин ар кайсы партияга кошуласың, же бир саясий күчтөр менен кызматташып кетесиң. Ал баланчага жакпайт, түкүнчөгө жакпайт. Анан кээде сүйлөгөн сөзүң балким ага жакпайт. Ошентип азыр журналистикага караганда парламентке келгенден кийин албетте сын пикир көп болот. Көп болот. Бирок бир артыкчылыгы журналист катары сен көйгөйдү көрсөтүп гана бересиң, моундай болуп атат деп. Парламентте ошону чечүү мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы мен азыр эле сизге эфирге чейин айтып берип отурдум. Алайга бардык. Монча километр жолду асфальтка киргизип атабыз. Анан бул жерден ашкан жолго 5 миллион акча бөлдүрүп атабыз деп айтып берип атпаймынбы сизге? Ал жакта чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүгүң бар. Бирок журналистикада андай жок. Бирок таасир эте аласың. Ошон үчүн биякта мындай чылгый оппозиция болсоң, көбүрөөк эл сүймөнчүлүгүнө айланган учурлар болот. Мисалы мен баягы СДПК менен урушуп, жапжаш болуп барып, эмеле тирешип, чоң бийлик мамлекеттик органдар менен карама-каршылык болгон учурда бир топ мындай элде колдоо бар эле. Кийин кайра анча-мынча партияларга кошулуп, башка болгон учурда кайра сын болот. Ушундай да эми саясатта мындай бир кылка пикир болбойт экен, көпчүлүк дегендей. Бирок айырма бар. Сиз Алайдын Кабылан көл айылынан экениңизди билебиз. Анан Кабылан көлдө пакалдар жашаганын дагы билебиз. Пакалдар силер көпмө калксыңар деп айтып коюшат. Чындап эле ошондойбу? Анан сизде дагы ошондой көп кетчү сапаат барбы? Билбейм, мен чын эле ол уруучулдук, жанагы ар кандай бөлүнүп, анан ата тегин сүрүштүрүп, ошондой бир уюмдарга, коомдорго көп деле кошулуп, аралашып андай учур жок. Бирок мен мына сизден угуп атам биринчи жолу, чынын айтсам. Такыр айтышпады эле. Бизде андай такыр мындай бир сөз болгону деле мен билбейм да. Мага тескерисинче дайыма ошол массалык маалымат каражаттары, өзүбүздүн шайлоочулар, адамдар мындай жөнөкөйлүү экениге көбүрөөк ыраазы болушат. Мен кечинде эле бир чет өлкөлүктөр менен отурдум. Мага Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген анча-мынча коноктор менен. Алар дагы таң калышып, чын эле силерде мындай парламент өкүлдөрү ушинтип эле жүрөт экенсиңер. Бизде анча-мынча кичине биз бизнестен келишет, анан аябай өзүнүн мындай бир маанилүү сезген учурлары көп. Билбейм, эми анча-мынча балким ошондой көрүнүшү мүмкүн. Мен сизге бир нерсени айтайын, чынында мен азырында сизге көзөйнек табып кирбедимби? Анан бирок көзөйнекке көнбөйм да. Кээде анан ушу ак үйдө баратасыңбы, көк үйдө баратасыңбы, көчөдө баратасыңбы, мындай бир тааныштарды
баягы зрениең начар болгон үчүн кээде мындай жакын келгенде тааныйсың да. ооба. Ошондойдо көзөнөк тагып жүрөм азыр. Ошондойдо байкабай калсаң мисалы, айтаттар, сен эмне депутат болуп тааныбай калдыңбы деп. Ошондой учурлар болот чынында, мындай ыңгайсыздык жараткан. А чынында менде андай эме жок. Мындай көп эле кишилерди көрүп жүрөбүз, көп эле жанагы саясатчыларды көрүп жүрөбүз, эми өзүмө мындай көп жагынан салыштыргым келбейт да чынында. Кабылан көл айылында мактанаарлык эмне бар? Кабылан көлдүн эмнеси менен сыймыктанасыз? Биздин айыл тоо курчаган 4 тарабын. Бир мындай коктуда да. Чын эле такыл көңүл бурулбай келген. Мен эми колуман келишинче өкмөт менен биргеликте бир топ иштерди аткардык, бирок дагы аткарылып элек көп нерселер бар. Мен өзүмө Кабылан көлгө бир топ нерсе жасагандай сезилем. Бирок сырттан барган адам деп таң калышы мүмкүн. Анткени мактанаарлык көп нерсе жок. Чынында биз ошо өзүмдүн биздин огороддун жарымын бөлүп берип бир жакшы араб уюмдары менен бир мечит курдуруп бердик. Анан Атамбаевдин тушунда бир чоң заңыраган 2 кабаттуу мектеп түшүп калды. Ошол мына жолубуз бүтүп калды, бир дээрлик 20 миллион сомго жакын акча бөлдүрдүк. Такыр убазда гана жүргөн жол эле азыр тико менен барсаң дагы айылга жетесиң да. Бирок башка жакты көргөндөр барганда анын дагы баары начар сезилет. Бирок маданият үйүбүз, китепканабыз абдан начар абалда. Бирок аны эми жаңы мектептин имаратына көчүрүп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой. Анан быйыл эми ички жолдорго быйыл 1 километр асфальт киргиздик. Анан берки жака ашууга дагы бир 5 миллион акча бөлдүрдүк. Ошол сыяктуу эле нерсе. Сыймыктана турган эми ошо бир 2 жыл мурун биздин айылдан улуттук тестөөлөөдөн жалпы республикалык биздин айылдан бир кыз чемпион болду, жеңүүчү болду, чемпион болду дедим го. Тиги жаштарыбыз жакшы чыгып келди акыркы учурда. Ошол жагынан мактанса болот, анан кемчиликтерибиз деле бар. Элдин пейили кандай? Элдин пейили жакшы. Чын эле мына мен сизге мына Удай турат деп айтсам болот да. 3 жолу шайлоого катыштым. Такыр каражат коркпойт. Менден чагасы коомдо мына көздү ютубтан же телеканалдан көрүп отургандар деле билет өздөрүн эстеп кетип, биздин айылда баланча акча таркап жүргөн. Биздин айылда чын эле мындай мен сени акча бер анан шайлайм деген кишини мындай көрбөдүм. Баары чын дүйнө. 900 адам катышса, бир 800дөн ашууну мага добуш берет да дайыма мындай. Анан каражат берип, жылкы союп, ошондой жок. Ошондон улам эле мындай пейилди көрсөк болот да. Биз аябай мындай элибиз канааттанат. Кече дагы транспорт министрлигинен келген өкүлдөр дагы айтып атпайбы, кээ бир жерге барсаң чын эле мындай катуу талаптар болот, эме болот. Бизге мындай ошого шүгүр, рахмат деп таптакыр баягы депутат барбай, көп министрлер өмүрү буту басып барган эмес. Ошон үчүн мындай анча-мынча эле жасалган азыраак ишке ыраазы болушат да. Ата-энеңиз жөнүндө айтып бериңизчи. Апам айылда 80ге таяп калды. Атам бир 8-9 класста окуп атканда рак илдетине чалдыгып өтүп кеткен. Үйдүн эң кичүүсүмүн мен өзүм. 8 бир туугандын эң кичүүсүмүн. Апам айылда шаарга барып турат, келгенине бир 10 күндөй болду го дейм. Шаарга биз бүт туугандар шаарда 4 бир тууган жашайбыз. Баары бир барган менен баары бир бандыкчалык шарт түзөм, анан жакшы ушул ысык суу, муздак суу бар. Анан монтип эле тигил газга коюп эле чай ичип, анан ушу жылуу отоплениянын түбүндө ютубтан концерттерди же жанагы жаңы чыккан кинолорду көрүп жатасыз деп биз ошентип ойлогон менен айылда өмүр бою төрөлүп ошол жакта өскөн мындай жашуулуу кишилердики айылга барбаса өзүн бактылуу сезбейт экенине мен мына акыркы күндөрү ишенип жүрөм да. Эркин да сезбей туш алгандай болуп, туура. Эми сиз бир топ маалымат каражаттарына берген маегиңизде айылда өстүм, жанагы айылда өскөн бардык балдар сыяктуу эле кой кайтарып, уй айдап эле өстүм деп айтыпсыз. Негизи Жанар Акаев айылда өспөй, шаарда өссө кандай болот экен? Шаарда өссөм, ушу айылдан бир аз алыс болуп калсам керек эле деп ойлойм да. Азыр менин шаарда деле дос жарым көп, бирок ушу айылга барганда кадимкидей мындай тил табышып,
адамдар менен жакын сүйлөшүп, анан мындай жамандык жакшылыкты тынбай барып турам өзүм дагы. Мындай бир көйдөнүң бир аз толуп кайдат да. Айылга барып, аксакалдарды көрүп, жанагындай шаарда чоңойгондо билбейм, эми мындай бир элестете албайм кандай болот экен. Балким ушу бир чет бетке кетип калдым беле дагы эме деп. Элдин көйгөйүн көрө билип, элдин көйгөйүн көтөрө биле тургандай азыркы деңгээлде болот элеңизби? Анткени мен мына журналисттерди дагы көрүп жүрөм да. Мисалы шаарда окуп, эми шаардыктарга тийишким келбейт, эч мындай жаман оюм жок. Бирок ушу айылдан келип, шаарга келип, ушул кичине үйрөнөм деп эметип, анан айылда жүргөндөн кийин шаарга келсең, бияктагы шарттар жеңил көрүнүп калат да. Бардыгы үйүң ичинде турса, жана башка мындай бир заматта жетпей, интернет ошонун бардыгы болуп атып, айылдан чыккан журналисттерди карасаңыз дагы айылдан келген. Бүт мындай атактуу болгон, тынып бир жакшы кылган журналисттер, саясатчылар көп эле ушул айылдан өсүп чоңойгон мындай болот да. Айылдыкы баары башка. Түшүнөсүң бири-бириңе. Мен мындай ак үйгө кирип баратып элем да, айылдан келип мындай бир кире албай аткандай бирөөлөрдү байкайм да, дароо эле. Ана, эжеке каяктан келдиңиз деп анан барып. Билесиң да, алар менен сүйлөшкөндө эмнени айтайын деп атканын билесиң. Көзүнөн билип турасың да, айылда чоңойгон бул баары жакшы экен. Мен Прагада, Европада 1 жыл жашап калдым. Азаттыкта иштеп жүргөндө. Бир чынын айтсам бир 7-8 айдан кийин мындай көзүмөн ушу Кыргызстан учуп, сагынып, мындай чыдабаган адамга башка экен да. Анан коллегаларыма тамашалап айтып калып жүрөм, ушу Бишкектеги шоро саткан эже тамекисин тиштеп коюп маршрутка айдаган шоферлорду деле сагындым баарын депчи. Чын эле баягы кээде маршрутка чыксаң жанагы тамеки күйгүзбөгөн немелер болчу эле го. Ооба. Ошолорду, шоро саткан эжелер, ошолордун баарын сагындым деп тамашалап күлдүрүп калат элем да аларды. Негизи мисалы айылдан өскөн биз мындай шаарга келгенде өзүбүзчө ойлонуп калабыз да, кап мен ушу шаарда окуганда орус тилин, англис тилин, мүмкүн башка тилдерди жакшы өздөштүрмөкмүн, мен ушундан артта калдымбы деп көп учурда жемелеген учурлар болот да. Негизи шаарда айылда өскөн бала эмнеден утат дагы, эмнеден уттурат деп ойлойсуз? Айылда мисалы жанагы 6-класстан баштап лицейлерге келип атышпайбы айылдан? Ошол балдарды карасаңыз, көбү чет өлкөгө окуп, тилди үй өздөштүрүп, айылда окугандар баарыбыз ушул чет тилдеринен аксайбыз. Менимче эң чоң кемчилик сыяктуу деп айтсам да болот, анткени ошол айылда жанагы маалыматка жеткиликтүү маалымат жоктугу, жана салыштыра билүү жоктугу, анан күчтүү мугалимдердин, күчтүү менторлор деп коебуз го, тарбиячылар көп жолукпайсың да, шаарда мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Мисалы мен деле бир англис тилин үйрөнүп келип, ушинтип жүрдүм. Бир убакта бир аз англисче жакшыраак сүйлөп калдым. Кийин такыр сүйлөбөй, такыр унутуп калдым. Мындай бир ушинтип кыйналган учурлар көп экен да. Шаарда мүмкүнчүлүк көп. Бирок мен кээде ушу шаардык балдар кыздарды билем, мындай айылды дагы түшүнгөн, шаарды дагы ала кеткен бир мындай ушундай дагы бир жаштарды билем да. Бирок айылдан келип деле мисалы 1 жыл, 2 жылда тил үйрөнүп алган балдарды көрөсүң. Азыр бирок интернет тарады. Смартфондор тарады. Менимче маалымат бирдей эле. Бирок айылда биз балдардын колу бошобойт да. Кой айдап кел дейт, анан тиги тандыр кыздып бер дейт, жеңең айтат. Анан тигил апаңа кечинде кичине даярданасың, анан картошка казыш керек болот. Чөп алып келсең, аны жыйышып кой дейт. Анан ошентип жүрүп, мындай болуп каласың да. Мен мисалы жакында эле операция болдум, грыжа болуп, белимен. Ошо айылда жүргөндө оор картошка көтөрүп, буудай көтөрүп, бирдеме кылып жүрүп, ошо биринчи курсуман баштап эле белимде мындай бир келгенде эле бир мындай эңкейсем, эметсем, катуураак чуркап эметсем, ушундай бар эле да. Мына эми алдырдым грыжа. Анан ошону өткөндө больницада жаттым да, больницада кыларга эшигин жаап жатып, анан ойлондум да. Ошо айылда жүргөндө ошо жана классташтарымга мактанам деп бир буудайларды көтөрүп, анан аны көтөрүп ташый коем, анан көп иш кылам деп баягы мактап койсо далдаңдап чуркай бересиң да. Ошентип атып ошондой экен деп койдум да оюмда. Негизи атаман белеңизби? Кандай урушчу элеңиз? Мушташка такыр үндөбөйт элем. Мен мындай гумандуу. Өзүңүз деле мушташалчу эмессизби? Мушташкан учурлар аз эле болду. Эми мындай мушташкан учурлар шаарда болду бир аз. Эми анда болду, бирок айылда деле болду, жанагындай бир дедовщина деп коет эле, мындай ошондой учурлар болду. Бизге кол салганда анча-мынча жооп кайрылган учурлар болду. Өзүм катылып, бирөөлөр менен мындай эметкен учурлар көп деле болду. Негизи мен бириктирүүчү күч болуп аракет кылчумун. Дипломаттык касиет бар экен. Мугалим менен окуучулардын ортосунда дайыма мен ортомчу.
Жок балдар, бунун сабагынан качпай эле коелу, эмне кылабыз, эжеке деле жакшы, аны деле түшүнүп коелу деп, мынтип, ушинтип, анан мугалимдерге дагы айтып, эмтигини ушинтип басым өтө берсеңиз анан ал дагы эметет да деп жүрүп ушинтип мындай эмелем да. Мугалимдер азыр чын эле мени жакшы көрүшөт. Ошко мына жаңы биринчи курска келип, улутка бөлгөн мындай жаштарды дайыма тыйчумун. Бул деген баланча улуттан, бул улуттан дегенде, болбосо мен эч кимдер айткан эмес. Окуган деле эмесмин, бирөөнүн интервьюсун деле окуган эмесмин. Бирок келгенде эле, сен бул өзбек, бул кыргыз, бул орус, бул татар, анан бул дунган деп бөлүнбөшүбүз керек. Биз жемелебешибиз керек башка улутту. Өзүбүздүн деле 1 миллион кыргыз сыртта жүрөт. Аларды дагы барып жемелесе, ошол жерде жашап аткандардын баарын эле ошол жерде жашаган улут өлсө деп башынан эле мен чын эле ушундаймын мындай. Анан парламент депутат болгондон кийин деле жана машина менен жолдо кетип атсам, бир пакистандыктарды же индустарды бир 5-6 башында ушундай болчу. Эки милиция токтотуп алып, аларды мындай эметип аткан болот да. Документин көргөз, тиги бу деп, анан мен эринбей токточумун. Бу Кыргызстанга башка улут 1,5 келеби? Ушинте берсек эмне болот? Баарына эле анан 5-10 тыйын. Анан пакистандыктар эмедер арзантпай кийин мага өзүнчө болгондой айтат мага. Мен айттым да, мен элеклүү болом, ушундай нерсе. Силерде кээ бир адамдар жолдон тосуп акчабызды сурайт дейт, акча салып чыкпайбыз дейт. 50 сом, 20 сом, 30 сом жеде турган салып чыгабыз, алып койбосун деп. Анан акча да таппай калса, тамекинин чеккенде жана зажигалка бар го? Жандыргыч. Ошонуздан бир тартып алып коюшат эле дейт. Мисалы. Эми ошолор Кыргызстан жөнүндө жакшы пикир айтат өзүнүчү. Анан мен айтат элем, Кыргызстан биз көп улуттуу болушубуз керек. Келген коноктургандай мамиле болбойт деп айтат элем. Анан өзүңчө эле баягы жарма патриот боло бербе деп сындагандар да болду. Бирок ошондой болушубуз керек деп мен көп дайым айтам да мындай. Сиз жубай тандоодо адашкан жоксузбу? Жок. Мен дароо айтам, анткени мен келинчегим мындай публичный киши эмес көп. Бирок публичный болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Азыр менден күчтүү болмок. Балким. Орус мектепти бүткөн, түркчө сүйлөйт, англис тилдүү мындай эме да. Анан бирок эми мага көрүп, ал дагы ошо сиз козгогон темага шайкеш да. Жанагы айылдан келип, мен айылдар менен айылга барганда элдер менен иштешип атканымы, жанагы үйдө отуруп алыптыр, адамдарга жардам берип атканымы, зам министри чалып атканымы, баланча мыйзамсыз камалыптыр, түкүнчө деп аткандарын баарын көрүп туруп анан ой мындай сен эле деп анан өзү чаккан бизнеске кетип мындай эме кылат да. Бошотуп берип мага. Балдарды тарбиялаганы, мисалы, бүгүн мына экөөбүз ишемби күнү маектешип отурабыз. Ал азыр балдарды алып алып пианиного кетти. Андан чыгып шахматка алып барат мындай. Дем алыш күндөрү мен алып барышым керек эле. Бирок эл менен жолугушканда ушундай камыр-жумур эме да, ошон үчүн мен жаңылдым деп ойлобойм да. Ошол сиздин келинчегиңиздин менен чогуу окуган курпалаштар айтып калчу эле, аябай кыйын кыз эле, анан тил билчү, көп тил билчү деп. Анан сиз айылдан чыккан балдар же кыздар тилден көп комплекс болуп сакталып калат да, тил билбегендикчи. Ошо келинчеңизди ошо тил билгендиги дагы тарткан эмеспи сизди? Ошол тил билет экен, мүмкүн кийин ага деле караган эмеспиз. Бирок ал дагы чын эле баягы артыкчылык. Мен өзү билимдүү кыздарга аябай мындай аракет кылчу элеңиз. Азыр деле мектепте окугандарга кыздар билим алгыла, өзүңөргө жакшы болот деп берем да. Тил билгени чын эле көп жактан жардам берди биз. Ошол Прагада жашап жүргөндө бардык. Европанын бир канча өлкөлөрүн кыдырып чогуу. Бирок мен деле мындай англис тилинен мындай таптакыр эле эмес. Өзүм деле мындай азыр бир жака барсам сүйлөшүп кете аласыз. Жашайм да мен. Сүйлөшөм, жашайм. Эми чоң бир выступление кылыш кыйыныраак болушу мүмкүн. Ага балким бир жума даярдансаң, аны деле жасашым мүмкүн. Бирок баары бир чын эле көп жагынан жардам тийди. Эми жумушка жардам тийбесе дагы, бирок ушинтип мындай бир Швейцарияга, Австрияга, Германия бир канча өлкөлөрдү чогуу кыдырып, алардын маданиятı менен таанышып, таанышып, ошондой учурда жаныңда англисче билген, тил билген бирөө болсо мындай эки эсе жакшы болот экен деп ойлойм да. Аягыңыз катуу кармайсызбы? Жок, жумшакмын мен, тескерисинче. Жумшакмын, анан мени жанагындай кээде катуу эметип, анан бир жолу жанагы келинчегим сабады деп чыгарып
ошого чейин болгон да, анан бирок ошону жазгандардын бардыгы келинчегим ошол күнү барып ошол сайттын анча-мынча редакторлоруна жолугуп, мына мен турам сиздин алдыңызда, бирок ушинтип жазганыңыз үчүн кечирим сураңыз деп, кечирим суратып, ошондой болгон да. Атак мен абдан жумшакмын. Жумшакмын. Балдарга да жумшакмын. Балдарым уруша албай эле мындай бир эмемин да, мындай такыр балам сабап урушуп эме жок. Алар да үйрөнүп калган мен менен мындай достой эле да. Балдарым мындай сүйлөшөм алар менен, абдан жумшакмын. Негизи ата-энеңиз сизге мындай өмүр бою кала тургандай дейбизби? Кайсы тарбияны берип кетти? Сиз ар дайым апам моунча эле, атам моунча эле деп ошону балдарыңызга бергенге аракет кыласыз? Негизи сизди тарбиялагандай сиз балдарыңызды тарбиялай алып жатасызбы? Атамы биздин үйдө алма көп да. Анан өткөн кеткен киши келе моунтип эле бирдемеге чаккага салып эле алмаларды тарата берсе, апам экөөбүз биякта туруп жаман көрчүбүз да кээде. Өзү келип мына алманын баарын берип атат го деп элечи. Анан абдан берешен болчу. Чын эле мындай байлык эме жыйнабады да. Биз өзү орто үй бүлөдөнбүз, мындай чоң ишкердик менен кийин алектенди бир туугандарым. Абдан берешен болчу. Анан жаныбызда да бир ошо бир айылдашыбызга өзүбүздү жана жазга малга чөп төгөнүп баратат. Саман турат үйдө, анан карасак дагы тигил алысыраак кошунабыз келип саманды чөптү салып кетип атат да. Анан апам экөөбүз дагы сүйлөнүп, мына дагы өзүгө аз калды. Эми эртең түгөнсө биздин малыбыз кантет, дагы берип атат. Көрсө берешен. Азыр менин келинчегим айтат. Үйгө киши келсе жанагы мен карап калам да, эмне бар эле дагы. Не берсем экен деп анан келинчем айтып коет, бере турган сен баарын эле берип койгонсуң, үйгө алып келбейсиң сен даже. Машина менен бир берсем, мен сен ал деп берип коесуң деп. Ошондой ошол касиет калдырды. Ошо берешендик мен үйрөндүм. Апам болсо абдан ак көңүл, жумшак, айылда өскөн өмүр бою. Бирок ушундай бирок анча-мынча сөзмөр киши да, ушундай тарбия алып калдык деп ойлойм да менен. Бирок ачуулуу. Мен дагы мындай кээ бир мындай ошто деле анча-мынча эмес бет, бир нерсе болсо тез жиним келип тез кагып, бирок примерно бир 5 мүнөт да. 5 мүнөттөн ушинтип алдым. Мен кайра чалам өзүмчү. Жанагы ушинтип кичине катуу түйүп албадымбы деп. 5 мүнөттө ам даже кечке чейин мындай ойлонбойм даже. Аял, байлык, бийлик бул үчөө жалган нерселер деп коюшат экен. Чындап эле ошондойбу? Эми ошондой бир философиялык сөздөргө немеге көп деле маани бербейм, бирок аял баарыбыз эми мындай бактылуу жашаш үчүн, мындай тирек болуш үчүн аял жалган, анан билбейм, андай деле мен мындай байкабайм, анткени биз мындай үй бүлөсүз элестете албайт экен көпчүлүгү мындай. Акча менен байлык балким чын эле эме болушу мүмкүн. Анткени көп кишилерди деле билем, жүрөбүз, анан ушундай келип кетип ушундай болот экен да. Акча менен байлыкка ошо көп таянган болбойт менимчечи. Андан көрө ошо көрөнгө, билим, бекем үй бүлө болсо жакшы деп ойлойм мен. Сиз Азаттыкта журналист болуп жүрүп, анан ал учурда Атамбаевдин бийлигин сындап, материал жасап да жүргөнсүз, анан ошол эле Атамбаевдин чакыруусу менен пресс катчылык кызматка бардыңыз. Эмне үчүн журналистиканы таштап пресс катчылыкка бардыңыз? Же бийлик тарапта, бийликте болгоңуз келди? Чын эле мен айылда жүргөндө ошол бардык телепрограммаларды көрүп, Эриниз Кыязовдукун баарына Багыт деген Шайырбек Абдрахмановдор добуш деп чыгат эле. Түгөлбай Казаков баарын көрүп, мындай айылдан башка каналдар таппайт. КТР ЛТРден көрчүбүз. Журналист болуп келген жүрдү. Бирок ошол эле убакта түн саат 11-лерде, 12-де дагы кээде сессия болсо, сессияны калбай отурат элем. Сессияны калбай отуруп көрүп, Доронбек Садырбаев, Масалиевдер сүйлөгөндөрдү, Текебаев, Мадумаев иши баарын көрөт элем. Көрүп, анан кызыгуу бар эле да ушундай бир коомдук иштерге. Анан ошко келип эле университетте дагы активдүү болуп, гезитте иштеп, анан телевидениесинде иштеп, анан КВН, СВНге алып баруучу болуп чыгып ушинтип жүрүп, Азаттыкта иштеп калдым эле, 4-кү кысман эле. Чынында мына мурдагы сазыкка келүү оюм жок эле. Мен ойлогом эми депутатка аябай даярданып, бир 35-40ка барганда кандидатурам койсом өтөмбү деген ой менен жүргөм да. Бирок ушул Азаттыктын эфир аркылуу, ушул медиа аркылуу таанымал болуп, жанагы
эфирге чыгып калган үчүн менин чын эле мындай 28 жашымда жаштардын квотасы бар да парламентке. Анан мен бир аз таанылып, ал убакта Facebook, Instagram, YouTube анчалык өнүккөн эмес. Элдин баары телевизор тиктеген үчүн мен кичине белгилүү болуп калдым да. Эгерде азыркындай болгондо мен деле белгилүү болбойт элем. Мисалы, ошол убакта эми бир бешене болуп калды да. Анан көрүп партиялар чакырып баштады. Партиялар чакырып баштады, ал чакырды, бул чакырды. Чынынан мен өзүмчө ойлонуп анан бир 4-5 партия чакырды. Жаштардын квотасы менен бизге келе алдыга коюп берели десем да. Таанымал жаштарга көбүрөөк мындай спрос бар эле да, орусча талап бар эле. Анан ата мекенге барам го деп ойлоп аткам. Өзүм мындай. Ошол 2015-жылы анан ата мекенге барам го деп ойлоп атсам, өмүрөк чекешимен жолуктум. Анан мен ата мекенге барайын десем, өмүрөк чекеш өзү чалып калды. Жанагы эгерде тигил СДПК чакырып атса, Алмаз досум деп тамашалады. Алмаз досум чакырып атса, ал жака деле карай бер. Мындай эч менде таарыныш жок деди. Анан ошол убакта президент чакырып мени. Анан мен күлүп мындай ачык сүйлөштүк да, аябай. 2 сааттай. Мен бир 20 мүнөткө киргизишкен. 2 сааттай отуруп калдык. Убакыт аябай мындай. Анан мен айтып бердим да, журналистика, гезит деген мындай. Анан Facebook чыгып атат, бирок силерге жетпейт деп десем, аябай ачык айрым экенсиң деп анан экөөбүз сүйлөшүп эметип кеттик. Анан эле чыккандан кийин эртеси кайра чакырат. Сен парламентке алып барам сени, алдыңкы 10-дукта. Бирок ага чейин пресс качылуу иштеп тур. Жардам бер мага деп. Пресс качылыкты да жакшы түшүнбөйм чынында. Президент пресс качысы деген мындай билем, маалымат жагын, бирок мындай өтө жакын боло албадым да. Мен айттым, макул деп анан ошентип иштешип, чынынан кой мен андан парламентке бара берейин. Азаттыкта деле бир 6-7 жыл иштептирмин. Адам бир 5 жыл, 6 жыл иштегенден бир мындай кызмат ордун өзгөртүш керек го деген ой менен анан ошентип барып калдым да. Бирок ага чейин сиз Атамбаевди сындап жүргөнсүз да. Анан сындаган киши менен кызматташуу чечими кандай кабыл алынып калды дейм да. Себеби позицияңыздар эки башкадай туюлчу, эми сырттан көргөн адамдарга. Атамбаевди Алмазбек Атамбаев деп мындай бир программаларды чыгарып, андай деле кылчу эмес. Мен дайыма ошол жеке Атамбаев эмес, эми бийликтин кылган иш-аракеттери. Бийликтин криминал эмелердин баарын эле сындап жүрчүмүн. Бирок мен кирип ошол жерден ичинен жардам берсем, айтып турсам, анан парламентке келгенден кийин дагы ушуну күчөтөм деген ой менен бардым да. Мындай көп мындай бир кеңеше турган кишилер менен кеңешсем, жок сен азыр ушундай мүмкүнчүлүк болсо парламентке бар дагы, өзүң көргөй. Сен эми бир кишиге же мындай бийликке кызмат кылба, сен жарандар үчүн кызмат кылуу мүмкүнчүлүгүңдү пайдалан деген ой болду. Мен дагы макул болуп бардым. Не үчүн адамдар чоң болгусу келет? Чоң кызматтарда ошо мэр болгусу келет, депутат болгусу келет. Азыр ошондой туура эмес бир идеология пайда болуп калды. Не үчүн ал жерде акчаны жасоо мүмкүнчүлүгү бар үчүн баргысы келеби? Эмне үчүн адамдар чоң болгусу келет? Бул тилекке каршы мындай ишкерлердин бардыгы байыды, мындай каада күттү дегендей чоң бир особнякты курду, капкара чоң жиптерди алды, анан кийин мындай эми депутат болуп коюш керек эле деген да ой пайда болуп калды тилекке каршы. Атаандаштык, анан бир райондогу кечеги эле тигил базарда бирдеме сатып отурган неме депутат болуп алыптыр, анан мен неге дегендей тар түшүнүктөр. Бул болсо парламент, бул андай каймактар чогулуп, тим эле бир мындай бир чоң талкуулар жүрүп турган, системалык талкуулар жүрүп турган, чоң мыйзам долбоорлору талкуулана турган жер. Анан жалпы эле чоң болгусу келет. Жаштар ошол оңой оокат ошол жакта экенин түшүнүп калды. Ошол жака барсам тезирээк байыйт экем, кадыр бактуу болот экем, төргө отурат экем, анан бирөөнү ишке коет экем. Ушинтип бир маселе чечем дегенде бир каада күткөн жаштардын бир мууну бар да азыр. Чын эле ал жакта андай эмес. Парламентте такыр жыргаган турмуш жок. Бирдемени канча кат жазат адамдар. Чече албайсың. Алар сен жөнүндө ой өзгөрөт. Анан ал жакка барып бир жыргаган кандай киши жыргайт билбейм. Бул азап. Мисалы, мен чачымда караганын көрүп атасыз го мында. Сиз айтып атпайсызбы, жанагы чоң маселелер талкуулана турган эмес. Бул идеалдуу түрдө караганда ошондой боло турган жер эле парламентчи. Бирок иш жүзүнө келгенде эми тар чөйрөдө сөздөр айтылып эле жүрбөйбү?
могу депутаттын маселеси эртерээк чечилип келиптир же моундай болгон үчүн мына маселеси иши жакшы жүрүшүп атыптыр деп. Демек ал жерде маселе чечилип атат да, ал депутат болгон үчүн кайсы бир маселеси эртерээк чечилип атат, иши жакшы жүрүп атат. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Эмне үчүн депутат болот? Биринчиден, депутат болуп барган адамдын менин билишимче, мурда ошондой эле, азыр кандай билбейм. Мурдагы бийликтер ушунда. Депутат болуп барсаң, биринчиден бизнесиңе гарантия. Сенин бир заводуң болсо, ага эч ким тийбейт. Ошол эле заводуңу, ошол эле ишканаңа депутат болбогон адамдыкы болсо, ага текшерүү күчөчү мурда. Финполу бар, салык кызматы барат, экотех инспекция барат, анан черный барат, красный барат дегендей, депутаттыкына коюп бул дейт. Неге? Депутат бул жогорку жакка доступ бар. Мүмкүнчүлүк бар. Президентке кирет кээде, премьер-министрге кирет, микрофондон айтышы мүмкүн. Ошентип маселесин чечет. Же болбосо тааныш арттырат. Эй, налоговыйдан башчысы менен кандайсың, жакшы. Же тиги таможняның башчысы менен кандайсың, жакшы. Айттырып койчу. Дегендей бир ал 5 жыл ошол акчасын ошентип ар кайсы адамга пара берип жүргөндөн көрө өзүм депутат боло алайын дагы. Дегендей бир мындай ойлор бар. Ошон үчүн сот адилеттүү болгондо, милиция адилеттүү болгондо, текшерүүчү органдар адилеттүү болгон учурда депутаттыкка бизнесмендер барбай калат. Бизнесмендер барганда чоң маселелер көтөрүлбөйт. Бийлик эмне десе ошонун баарын колдоп берет. Бүт баарын. Мисалы, элестетиң, эми кечээ Кумтардагы эки чоң мөңгүнү талкалаганда чырылдап турганбыз биз. 5-6 эле депутат турчубуз ушундай маселелерди. Же бир оппозиционерлерди камап атканда, укук коргоочуларды, журналисттерди менен соттошуп атканда токтом долбоорун кабыл алабызбы, мыйзам долбоору, демилге каршы бергенде бир 10 жакты гана депутат калчубуз. 110-у бийликтен эмне десе ошондой кылышчу. Анын баары бизнесмендер. Демек баалашуу да болот экен да. Каршы сүйлөп койсо болду, аныкын 2 күндөн кийин текшерип барат. Мына ушундай. Демек майлуу сүттү эле жер экен да жогорку кеңеш. Ишкерлер үчүн балким бизнесин сактоонун бир ыкмасы. Эми мурдагы чакырылышта айткан сөзүңүз бар, парламенттин деңгээли аябай түшүп кетти, эки тамганы бириктире албаган депутаттар бар. Менин да көңүлүм калды. Анан бирок кийинки чакырылыштын депутаттары мындан да начар болушу мүмкүн деп айткансыз. Сиз айткандай эле болду? Менимче ошого баратат го. Анткени 3 ай болду, 3 ай. 3 айда парламент мындай кайнап, жаңы демилгелер, же бир мындай жаңы өң 190 депутаттын 17си гана мурдагы чакырылыштан. Балким 18 мына Элвира менен Сурабалдиева менен кошкондо 18. Калганы ошондо канча болду? 72. 72 адам жаңы келди. Алар эле эч нерсе дей албай атышты. Эми жаңы парламент көпчүлүк жаңы да ошондо канча пайызы? 80%дан жок, 80%. 80% деп кое берели. Деп кое берелим да, 80% тиги жаңылар келип атпайбы? Башкача болуш керек да, бирок андай эмес, тескерисинче жанагы көрүп атпайсызбы, жанагы бирөөлөр чыгып алып сүйлөп атат. Тиги президентибизди, ГКМнын төрагасын, прокурорду Facebook'та сындагандарды карап контролдоп жокотуп атпайсыңарбы деп. Мисалы, бүкүлүү демилгелер. Анан ак үйдүн ичинде мындай жетпейт экен, андай жок экен. Мындай бир өздөрүнүн иши албетте, алардын эмнени сүйлөп калайт өзү билет. Бирок мындай сырттан караган кишиге аябай мындай башкача көрүнөт экен. Сиз алгач СДПК менен жогорку кеңешке бардыңыз. Жана өзүңүз башыңызда да айтып өттүңүз. Анан СДПКдан эч ара келише албай эркин депутат болуп жүрдүңүз. Андан кийин ал чакырылыш бүткөндөн кийин Кыргызстан демократ либераллар партиясын түзө калдыңыздар, Сетек Качкынбеков, Качкынбаевтар менен бирге. Анан аны бир аздан кийин андайын жок болуп кетти дагы, ата мекенге өтүп кеттиңиз. Анан ата мекен шайлоодон өтпөй калгандан кийин кийинки чакырылышта жаңы партияны түзө калып, Альянс деп дагы бир топ партиялар бирге 4-чү партия түздүңүз. Мына ушундан кийин сизге элдин пикири, позициясы өзгөрүлө баштады. Бул бала саясий жактан туруктуу эмес экен, саясий көз карашы өзгөрүлмөө экен дегендей пикирлер пайда болду да. Чындап эле ошондой ушул процесс, акыркы процесстер сиздин саясий көз карашыңыз туруксуз экенин далилдеп койгон жокпу? Ошол мени сындап аткандарга мен мындай жооп берет элем да. Эгерде мурда СДПКда жүрүп, анан биримдикке өтүп, же мекеним Кыргызстанга, жанагы байлардын же бийликтердин партиясына өтүп, анан кайра ата журтка өтүп, бүт жанагы
олигархтардын анан бийликтин партияларына да кошулуп жүргөн кишилер көп бар. Андайлар толуп турат. Мисалы аларга мага карата сынга караганда сын мындай 100 эсе көбүрөөк болуш керек да. Бирок албетте биздики андай болбосо жакшы болот эле. СДПКдан мен кичине пикир келишпей көп маселелер боюнча ошол эле эркин басма сөздү соттошуудан улам, саясатчылык камоодон улам пикир келишпей кеткенбиз. Бирок Атамбаев менен мамилем жакшы азыр. Дайыма кирип кабар алып турам, анткени баары чогуу иштешкенбиз. Биз эми жумуш боюнча уруштук. Мындай кызыкчылык болгон жок, жеке кызыкчылык. Андан кийин эмне үчүн Атамекенди баштап бардым? Өмүрбек Текебаевдин бир буту сотто. Кылмыш иши бар. Башкасы турат, оппозиционный партия, бийлик аларды куугунтуктап алат. Ошол учурда Текебаев айтып калды, Атамекенди баштап жаштарды алып келип ушул партияны өткөрбөйсүңөрбү деп. Ал өзү чакырды осуну. Өзү чакырды. Бир канча жолу чакырды. Анан мен дагы ойлоп, жанагы Качкынбаев Сейтектин КЛДП партиясын биз шаарга алып чыгып, шаарларда өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрөлү, чын эле биз канчалык күчтүүбүз деген ой менен кылдык эле. Бирок анан кийин эл мындай бизде эми Кыргызда бар экен, КЛДП, Кыргыз либерал демократия партиясы дегенден кийин эле бизди тынбай каралап, жанагы либерал деген сөздү бир бактыштын бир долбоорундай бир көрүшөт экен да. Бул андай эмес, бул эркиндик деген эле сөз. Өзбекстанда Мирзиёевдин партиясы ОЛДП, Өзбек либерал демократия партиясы. Японияда да ошондой. Жапон либерал демократия партия деп түшүндүрө албайт. Эл колдоо койду. Каралоо таптакыр мындай сиңчүдөй эмес экенин түшүндүм да менчи. Бирок эми ал партияга мен жанагы баары бир келечекте жакшы чыга турган партиялардын бири, коомдун аң сезими өзгөргөндөн кийин. Ошентип анан ковид болуп кетип, шайлоо болбой калды. КЛДП шайлоого чыкпай калды. Шайлоо ат менен болду да барлык жерде. Анан Атамекенди ошентип алып чыгып калдык. Ал дагы бийлик кысып, тескерисинче могул жерде биздин өзбектектүү туугандарыбызды камап 21-де Атамекенге кошулган үчүн. Абдан чоң куугунтуктар болуп, анан ошондон кийин 80 миң добуш алды Атамекен. Мен реалистмин. Мындай парламентке өтүп элге жардам беришим керек. Айыл-апада толтура көйгөйлөр бар. Анан мен ойлондум дагы. Кайра шайлоо болсо, Ата журт, башка партиялар күчөп атат. Мен айттым, прогрессивдүү күчтөрдүн баарын бириктирип туруп, 20-25 мандат алса болот экен. Деп ойлоп туруп, анан мен күчтөрдүн баарын бириктирип баштадым. Альянс деген бул мындай аянт, баарыбыз бирге турган бир альянс топ. Объединение орусча айтканда. Бирикме. Деп анан Мыктыбек Абдулдаев партиясы, альянс деген партиясы бар эле. Анан Мыктыбек үчүн макул деп батасын берди. Алтынбек Сулайманов бир болду алып чыгам деп аткан, анан ал киши да коем биригип барбасак. Реалдуулукка жетпей калчудайбыз. Мүмкүн жетпей калабыз. Анан ал кошулду. Республика партиясы чыкпады шайлоого. Мирлан Женчуроев баштаган анча-мынча республикачылар болду. Анан кийин биз дагы ошондо ойлодук. Ошондон анан бириккенден кийин бир 10-15 мандат алуу мүмкүнчүлүктөр бар. Болбосо Ата журттун кандидаттарын көрүп атабыз. Башкалардын көрүп атабыз. Өтпөй калсаң мүмкүнчүлүк бар деп туруп, анан мен айттым, бул бириктирүүчү, бул аянтча. Анан Атамекенге бардык, Текебаев. Өмүрбек Чикеш өзүнүн позициясы бекем, мындай принцибинен кайтпаган киши. Мен жеңилсем дагы Атамекен менен барам. Болбосо барбайм. Дедим, мен айттым, Өмке алып баралы. Сиз, Наталья Никитенко, Чотонов дүйшөн бир мыкты Атамекенчилер биз алып өтөбүз. Парламентте сүйлөп туруш керек. Деп анан түшүндүрдүм, эми ал кишинин оюн сыйлайбыз. Анан ал болбоду, башка дагы акшам бир-эки партиялардын өкүлдөрүн алып келдик дагы, анан түзүп, мына 110 миңге жакын добушту алдык. Мен ушу мындай ойлогондой эле болду да. Бул эми мындай эгерде мен бийликтин Садыр Жапаров же Ташиевтердин партиясына чуркап барып кирип кетип, мурда Жээнбековдердин партиясына кирип кетип, ошондой болсо, мындай эме болот эле. Бирок тилекке каршы ушунун бардыгы тажрыйба дагы болду, экинчиден анча-мынча катачылык дагы болду. Эми ойлоп атабыз, азыр мына карабалда. Эмне катачылык кетирдим деп атасыз? Эми мен кичине анча-мынча жаштык кылып, мындай азыр ойлоп жүрөм да, башында эле ошол убакта эле өзүм сыяктуу балдарды чогултуп туруп, ошо 2010дон кийин эле өзүнчө бир күч алып чыксак болмок экен деп кийин мындай
шайлоого катышып мындай анча нерсеге көз жеткенден кийин анан ошентип калдым да. Мисалы башында эле өзүбүз тууну көтөрүп чыксак болмок экен да. Бирок эми азыр деле кеч эмес. Элди саткан жокмун, элдин ишеничин саткан жокмун деген эле пикирдесиз. Элдикин жок. Эгерде элдин ишеничин сатканда мен бир 300 добуш алып дагы азыр үйдө жаттым эле да. Андай болгон жок. Жакшы эле болду. Башындагы саясий көз карашыңыз дагы деле сакталуу же кайсы бир нерселерге? Мен ушу элдин сөзүн сүйлөйм. Эл менен болом. Эч качан бийликке кошомат кылбайм. Мына азыркыларына да кошомат. Эч качан. Азыр дагы кирген сайын, жолуккан сайын мен айтам, мондай болуп атат, андай болуп атат, могул туура эмес болуп атат деп. Ошондой эле. Сизге болгон сын көз караш сиздин Матраимовдордун тоюна келгендеги жарыяланып кеткен сүрөттөн аябай элдин пикири өзгөрдү. Ага чейин Жанар мыкты депутат, Жанар элдин маселесин көтөрөт деп айтып жүргөндөрдүн көз карашы 100%. Бул деле ошо Матраимовдордун бири турбайбы, коррупционерлердин бири турбайбы деген пикир пайда болду. Анан ал арада ушу Матраимовдордун бир тууган Раим Матраимов дейин. Раим Матраимовдун бир тууган иниси Жанардын жакын досу экен деп айтып жүрүшөт. Ошол чынбы? Анан негизи Матраимовдор менен мамилеңиз кандай? 3 мага чоң сын пикир болду да. Бирок үчөөнө тең элдер мындай убакыт менен ишенип келатат. Биринчиси мени мындай азаттыкта иштеген бул батыштын адамы деп жүрүштү. Мен айттым, мен про-кыргызский политикмин. Батыш мени башына тартабы, мен эмне кыламан деп анан азыр эми ишенди элдер. Бул батыш жөн эле мындай жүрүп турбуз деген ой анан пайда болду да. Акырындык менен дагы ушул ишенип элдер мындай чындыкка жетип келди. Экинчиси мен Раматылык Чубак ажы менен анча-мынча бир кайым айтышуу сыяктуу болуп, анткени ал киши дагы баягы кичине эмоция калтырып, анан бирок ошондо дагы бул динге каршы иштейт, анан башка деген. Элдин баары кийин биз айылга мечит курдуруп берип, өзүбүз жерибизден берип, кийин биз диний алымдар менен мамилем жакшы экенин, андан кийин Чубак ажы экөөбүз абдан мыкты мамиледе болуп жүргөнүбүздү, жанагы дааваттарга тыюу салабыз дегенде Раматылык ажекенин кийин өтүнүчү менен мен каршы чыгып өткөрбөй койгонубузду, дааватка тыюулардын бардыгын. Эркиндик болуш керек динде дагы. Ооба. Деп ошонун баарын көргөндөн кийин элдер дагы түшүндү. Бул чын эле бекер эле согуп жүрүп турбуз, жамандап. Андай эмес экен деп мындай түшүнүп башташты. Үчүнчүсү Матраимовдун тою чын эле мага аябай мындай жанагы эме болду. Эми баягы спорттук иш-чара башка деп атаган менен эл оозунда тою деп айтылып жүрбөйбү, мисалычы. Мен Кара Суудан да көп жылдан бери эле ушул спорттук иш-чара өтүпчү. Ооба, жылда өтөт. Жылда барам мен. Жылда барчу. Жылда барасыз. Жылда. Мына ушул барганым 4-үнчү жолу барганым. Мен аякта иштебегенде да анча-мынча Кара Сууда волейбол болгондо өзүм волейболго кызыгам. Мына кече дем алышта дагы барып спорт одосунда Бишкекте барып волейбол көрүп отуруп келдим да. Өзбекстандан мындай бир спортсмендер келет, узун мындай бир абдан кызык болот да. Кечегиде барып жөн эле баягы Раим Матраимовдун жанында отуруп калган үчүн ал сүрөт ошол дагы бир мындай бир саналуу секунд гана убакыт болгон да. Мисалы мен кызыгып отурганбыз, ал киши келип отурду, каяктан тартылды билбейм. Бирок кайра эле туруп кеткен. Же мен туруп кеттим, чыгып мындай бир эме болгон, учур болгон. Анан Матраимовдун бир тууган иниси, мен даже атын билбейм. Тааныбайсыз? Тааныбайм да. Учурашып коюшубуз мүмкүн да көчөдөн. Баягы эл менен учураштык мындай, анан ал менен жылы канча, баягы окуган, ал менен эмес Искендер Матраимов менен мамилем жакшы. Мындай сүйлөшөбүз, жүрөбүз. 2 жолу депутат болду. Эми чогуу мындай нары бери басабыз. Анан мен азыр эми элдер мына 3-үчүсүнө дагы ишенип баштады. Элдер ойлоду, Мекеним Кыргызстан партиясын Жанар баштап барат экен. Анан Раим Матраимов каржылайт экен. Мекенимди Жанар баштап алып өтөт. Анан спикер болот экен деп башташты да элдер уже. Раим Матраимов менен жакшы экен деп. Мен чын эле Матраимовду бир 2-3 жолу көргөм. 2015-жылы СДПКнын шайлоосунда да көргөм. Ошондо да көргөм мындай бир жолугуп сүйлөшкөм, бирок ошондо мындай бир мунун ушундай таасирдүү неме экенин деле билген эмесмин эч. Мурда мындай коомчулукта андай сөз жок эле да. Мындай таможняда иштеген бир жигит экен деп эле ойлоп койгом да. Анан эле шайлоо башталды. Мен ата мекен менен чыктым. Сура Балдыева, Матраимовду такай эме болуп жүргөн Тилек Токтогазиев бүт жанагы балдар кыздарды никичек ошонун баарын кайра мен партияга алып келгенден кийин элдер кайра айтты, бул андай эмес окшойт деп. Эми бул
убакыт менен далилденет да. Негизи принципиалдуу түрдө эле ошол бир партияда калып же принципиалдуу түрдө эле Матраимовдун тоюна эми аны буга чейин жамандап жүргөм, кой башка волейболго барсам да анын тоюна барбай эле коеюн деп койсоңуз болобу? Биз Чоңлайда эл менен жолугушуп келгенбиз. Рыскел Димонбек, Эльвира Сурабалдиева болуп. Ал жерде мейманканада жатканда мага ошондо Алманбек Шыкмаматов, Казакбаев да бир канча депутат Бишкектен келген. Тойго Чалып калышты. Келип, анан мени деле чакырып жүргөн. Анан чакырып калышты, аэропорттон тосуп алып, биз ошко келдик эле, бир жерде мындай бир завтрак кылабызбы деп. Анан эмне тиги оноктор, коллегаларым чакырып келип, чогуу тамактанып, ошентип анан барганбыз. Чын эле мен ага эми актанганым туура эмес, мен бекер барып турмун анан деп мындай эмки жылы мына быйыл 9-май болсо, 1-майда болсо, дагы келейин деп атам. Принципиалдуу түрдө келип, волейбол көрүп кетейин деп атам мен. Анткени эми чын эле мындай Кара Суудагы жанагы ардагерлерди сыйлоо сыяктуу иш-чаралар болот да. Анан азыр деле мисалы өткөндө мен жана кафеде отуруп билбейсиң. Мен азыр алайга барсам, кимдин жанында отуруп калам мен билбейм азырчы. Дагы бирөөнүн жанында отуруп калам. Өткөндө кафеде отуруп Аскар Акаевдин баласынын жанында отуруп калдым. Илим Акаев деген. Бишкекте. Анан балдар күлүп калды, ушундай деп. Анан кийин буяка келсем, ак үйдө сөз боло баштаптыр. Акаевтар менен жакшы баласы менен жүрөт деп. Жогорку эле кызматтагы бирөө мага мындай нааразылыгын билдирди да. Сен ошолор менен чогуусуңбу мындай. Сени алар каржылап турабы деп. Ошондой кеп да эми. Өткөн чакырылышын депутат болуп турганыңызда сиз айттыңыз эле да, бир чет өлкөгө биз мисалы Кыргызстанга бир канча квота келет. Ал квоталардын баарын эле ошо чоңдордун, кыскасы кайсы бир бийликте отургандардын балдары барып алып алышат экен. Бул маселени чечпейсиңерби деп айттыңыз эле. Ошол маселеден бир жыйынтык чыктыбы же айтылган сөз ошол боюнча эле калып кетти? Кубанов, бүт жанагы коомдук эмелер баардыгы азыр комиссия түзүлүп, атайын комиссия карап калды. Комиссия сырттан жанагындай бир коррупцияга шектелбей тургандай адамдардын баардыгы кирип, анан ошолор аркылуу өтүп калды. Экинчиден университеттер менен алар дагы байланыш түзүп, ушундай болуп калды. Мына зам министрдин орун басары, жогорку кеңештин анча мынча өкүлдөрү, мен дагы өзүм кирбедим, эми кызыктар болуп калбайын. Өзү көтөрүп алып бирөөнү өткөргөн аттыр дебесин деп. Азыр ошондой бир жакшы система түзүлүп калды, жолго коюлуп калды. Бир гана кемчилиги жанагы мен телеканалдан чет-өлкөгө квоталарды тынбай берип турулат дегенде, булар менимче анча мынча үзгүлтүксүз эмес, мындай бербей коюшкан, бербей коюшат. Азыркы суроодо мен унутуп кетиптирмин. Негизи депутат, 2 жолу депутат болдуңуз, ага чейин жана партиялар түзүп, эл алдына чыгып аттыңыздар. Бунун баары акчада, жөндөн жөн эле элди чогултушта эле, бир жерде арендага алышта эле, бекер эмес. Анан өзүңүз орто үй бүлөдөн чыксаңыз, ата энеңиз айылда болсо, кадимкидей эле мал карап, дыйканчылык кылган үй бүлө болсо, Жанар Акаев каражатты каяктан табат деген суроо пайда болот да. Депутаттыктан башка эмне иш кыласыз? Бизнесиңиз барбы? Жок болсо акчаны кайдан аласыз? Эртең шайлоо болсо, мен эртең деле команда уюштуруп дагы чыгып коюшум мүмкүн да. 2 айдан кийин шайлоо болсочу. Анткени биздин бардык канча акча карап аткандарыбыз, эмнеге арендага алганыбыз, ал акча кайдан келгенин баарын эми мамлекет деген бар. Борбордук шайлоо комиссиясына бүт отчет тапшырабыз. Ар бир отчет тапшырабыз. Эмне үчүн биз жанагы список идеалдуу эмес ишкерлерди, бизнесмендерди кошобуз. Ошон үчүн менин ал жердеги жумушум ошондой команданы жыйноо. Өзүм акча сарптоо эмес. Анча-мынча акчасы барларды, башкаларды, мисалы ошол эле Элдар Абакировдор, мисалы ишкер жигиттер да. Алар дагы биз баягындай болбосун деп банк аркылуу кылдырабыз. Банк аркылуу алып келдиребиз да, мисалы. Ошон үчүн биз ар бир шайлоо болгон сайын ошо шайлоону көтөрө турган, бюджетти көтөрө турган, эми өтө көп эмес, бирок жанагы ортодо каражат таштай турган эмени кошосуздар. Ишкерлерди мен таап келем. Бирок өзүм кошпойм, мага мындай скидка. Дайыма мен кошпойм. Сүйлөп турган үчүн, эл арасына чыгып жыйнаганым үчүн, ошонткеним үчүн, мындай өткөнүм үчүн мага мындай скидка. Башка кирешеңиз барбы негизи? Штабтарды көп ачпайм мен негизи. Мына быйыл деле болгон бир штаб ачтым. Алайда. Ал дагы бир мындай, сиздин студияңыздан 2 эсе кичинекей чаккан бөлмө. Ошол негизинен эле ошо
Мен эми ошол өзүмдүн айлык акыман сырткары бир туугандарым кичине бизнес маалек болот. Кээде гана мындай жардам сурабасам, өзүмдүн келинчегим жеке менчик бала бакча иштетет. Көп жылдан бери мындай англис тилдүү. Мындай өзүбүзгө жете эле келет да. Бирок ашыкча жок чынын айтсам. Жанагындай операцияга, башкага деп ак үйгө тынбай жардам сурап келгендерге акча бере албай дайыма жаман көрүнөм. Садыр Жапаров билге келгенден кийин жаңы референдум кабыл алабыз деп ошону да бир айткан сөзүңүз элде көп талкуу болду. Кээ бир депутаттарды мажбурлап алып келип туруп добуш бердирди дагы мына референдумду бир канча мыйзам бузуу жолу менен ишке ашырып койду деп айткан жайыңыз бар. Анан азыр Садыр Жапаровдун жүргүзүп аткан саясатына депутат катары кандай баа бересиз? Азыр деле мурдагы жана Атамбаев, Жээнбеков доорунда кысымдар болот, буйруктар болот деп айтылып калчу эле. Башында мен каршы чыкчумун. Садыр Жапаровдун башында келгенде, анткени эми легитимдүү болсун, мыйзамдуу болсун, эртең бирөө жарым конституционный палатага берип утулуп калып, дагы кайра шайлоо кылып жүрбөйлү деп башында чын эле мен мындай мыйзамдуу жол менен кетели деген ойду айтып жүрдүм. Азыр Садыр Жапаровдун мындай бир жыл болуп калды менимче. Бир жыл болду. Эң чоң жеңиши Кунтөр. Мына Кунтөрдөшкөндө карадык. 100% Кыргызстанда ээлик кыла турган бир жаңы токтом кабыл алдык. Жабык жыйында. Сентябрь менен эсептешип, бул эми мындай биринчиден чечкиндүүлүгү бар азыр. Анан сырткы коркунучтар, баягы Тажикстан, ал жагы дагы башка чоң өлкөлөрдөн мындай Кыргызстанга ар кандай басым кысым, коопсуздук маселелери ушундай болуп турган учурда дүйнө бүт эле. Биз азыр жапа тырмак тепкилеп киргенибиз дагы туура эмес деген ой менен мен только азыр бир гана мындай идеялык жактан жардам берип, жакшы мыйзамдар болсо колдоп берип, жаманы болсо колдобой мындай бир гана азыр эл менен иштешүү гана мындай ошону гана артыкчылык катары көрүп, мына өзүңүз билесиз, мен Ошко бир жумасына 2 жолу келип жатам кедечи. Эл менен камыр-жумур иштешип азыр ошого өттүм да. Бирок чоң ката кетирсе, албетте айтабыз. Бирок мен азыр ал кишини мындай мактай албайм. Жакшы, укмуш, чоң реформалар деп айта албайм. Анткени сотторубуз ошол бойдон. Оңдолгон жок, адилетсиз. Кече эле мына укук коргоочуну бир сүйлөгөн үчүн камап атат. Мисалы, анча-мынча журналисттерди негизсиз колун кайрып алып кеткен учурлар бар. Ушул сыяктуу мындай адам укуктарын сактаганча экономиканы кошо алып кетиш керек да. Биз бир гана экономиканы алабыз, калганын баарын күч менен кайрайбыз деген бул абдан жаңылыш саясат. Парламентке мурдагыдай басым жок. Кимден басым, мисалы, билчүбүз да Атамбаевдин тушунда бүкүнчө, Жээнбековдун тушунда тигил Асылбек, Жээнбеков, Төрөбай Жулпукаровдор аркылуу деп. Азыр мындай мен азыр чындап мындай сизге айтып атам да мындай. Азыр ким аркылуу? Неме азыр Ташиевдин иниси? Жок. Жогорку Кеңештин Кайырбек Ташиев жок, ал андай эмес. Андан сырткары референдумда өзүңүз эле айтпадыңызбы? Чет элден да алып келип туруп отургузуп коюшту деп. Ошол боюнча тынчып калдыбы? Жок, референдумда ошондой болду. Администрация катуу иштеди. Кимис иштегенин билбейм, ошол убакта катуу тимеле мындай болду да. Бирок азыр парламенттин мындай бир кожоюну жок, чында. Мындай бир принципиалдуу маселелер эме болушу мүмкүн, бирок мен сизге азыр мындай айтмакмын да, таасирдүү бирөө бар депчи мындай. Азыр Камчыбек Ташиевдин иниси ал андай киришпейт, такыр. Эч бир ушинтип мындай добуш берип койгула, жантип койгула дегени мен мындай чын мындай көргөн жокмун. Өзү деле мындай көрдүм да, бир жупун эле жоош мындай андай бир саясий бир интригаларга аралашайын деген ою жоктой эле өзүнүн жумушу менен келип кеткен эле жигиттей көрдүм да. Ал менен мен чынын айтсам бир чай ичип деле көргөн эмесмин, мындай ушу парламенттен гана бир эки учурашып калганыбыз болсо мындай көп сүйлөшкөн жокпуз да. Болсо эмки интервьюга келгенде сизге айтам. Ооба, карай жүрөт экенсиз да. Сизге эрке микрофон берели. Жалпы депутат катары алдыда койгон максатыңыздар, жалпы көрүүчүгө адам катары кеп кеңешиңиз болсо. Эми силерге рахмат, ийгилик болсун. Бизди парламентке эл өзү суранып алып барган жери жок. Биз өзүбүз бизди шайлап койгула, биз барсак силерге иштеп беребиз деп бардык. Ошон үчүн элде болгон, журналисттерде болгон, жарандык коомдо болгон кандай сын пикир, курч суроолор, анча-мынча тепки болсо биз чыдашыбыз керек. Саясатка ошого даяр болуп барышыбыз керек. Ага чыдабай, теригип, анан чычалап, монтип дегенибиз болбойт. Эл бизди ушинтип тепкилеп, анча-мынча сындап,
ал жака барба, анын тоюна барба, бул жака жүрбө, но менен кошулба деп турганы бул аябай жакшы. Анткени Кыргызстан жарандык коому күчтүү болгон үчүн, көзөмөл күчтүү болгон үчүн эл тараптан мындай ачык айкындык бар. Эгерде азыр ачык айкындык болсо, анан калганы болот деп ойлойм. Биз деле баарыбыз азыр жөн эле мындай курук сын эмес, мүмкүн болушунча ушу элибиздин турмушу оңдолсо экен деп, кичине болсо дагы колубуздан келген жардамыбызды бергенге жан үрөп жүрөбүз. Кемчиликтер болсо бизди айтып деп, мындай ушинтип такалап туруш керек деп ойлойм да. Бул нормалдуу көрүнүш. Рахмат, убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Дализдеги кеп болду. Биздин бүгүн студиябызда Жогорку Кеңеш депутаты Жанар Акаев болду. Ишиңизге ийгилик. Маектин аягына чейин биз менен бирге болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билгизебиз. Аман туруңуздар.